Жогорку кеңештин 7-чакырылышы парламент Кыргыз тарыхында тарых жараттык деп айтсам жаңылышпаймын. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары өзүн-өзү таркатуу боюнча чечим кабыл алып, мөөнөтүнөн мурда тарашты. Ага президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо удаа болушу боюнча жаңы мыйзам башкы себептеринин бири катары белгиленген. Мындай сунуш 32 эл өкүлү тарабынан демилгеленип, ага бүгүнкү жыйынга катышкан 89 депутаттын ичинен 84-ü макул болсо, эч ким каршы добуш берген жок. Урматтуу депутаттар, анда аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 84, каршы жок, бары 84, катталды 89. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоору жактырылды. Ал эми парламент төрагасы Жогорку кеңештин кийинки чакырылышынын депутаттары шайланганга чейин бардык ыйгарым укуктар сактала турганын, кандайдыр бир маселе жаралса ал кезексиз жыйынга жыйыла аларын эскертти. Мөөнөтүнөн мурда өтүүчү алдыдагы шайлоо 30 ноябрга белгиленерин кошумчалады. Соңку азыркы аракеттеги баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысында андай укуктар каралган эмес парламентти таратууга. Андыктан бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент жанын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Эмки шайлоо буйруса бардыгы процедуралардын негизинде алып карай турган болсок 30 ноябрга белгиленет. Аны улай Нурланбек Тургунбек уулу учурда айрым депутаттар тарабынан президенттин, генералдын же Жогорку кеңештин төрагасынын батасын алыптыр деген имиштер чыгып жатканын билдирди. Шайлоого карата президенттен же УКМК төрагасынан бата алуу сүрөмөлөө болбой турганын айтып, бул жолку шайлоо таза өткөрүлүп, добуш сатып алгандар катуу жазага тартылаарын кошумчалады. Урматтуу депутаттар, ошондой добуш берүүдө, добуш сатып алуу, ар кандай мыйзамдан сырт аракеттер болсо катуу жазаланат, жазага кириптер болот. Анан дагы маанилүү маселе. Мына азыр айтып атышат, президенттин батасын алыптыр, генералдын батасын алыптыр, төраганын батасын алыптыр деп ушундай сөздөр болот. Бул сөздөрдүн баары калп жалган. Президент эч кимге бата бербейт, төрага да бербейт, урматтуу генералыбыз да бербейт. Батаны эл берет. Элдин алдына баралы. Эл берсин батаны. Ошондуктан мындай сөздөрдүн бардыгы чындыкка кошпогон ушак, айың сөздөр. Ошон үчүн биз өткөндөн сабак алып, бирөөнү сүрөп, бир талапкерди же бир талапкерге атайлап бут тосуп, анан шайлоонун жыйынтыгын ызычуу менен же дагы бир саясий кырдаал менен коштоткубуз келбейт. Бүгүнкү бийлик таза, адилет шайлоону көздөйт. Бирок депутат Назира Нарматова Жогорку кеңешти таркатуу демилгеси коомчулукта суроолорду жаратып жатканын айтып чыкты. Ал аталган демилгени колдоого алганы менен депутат болуп келгенине 1 жыл боло элек айрым кесиптештери парламентти таркатуу демилгесин көтөрүп чыкканын сынга алды. Болгондо дагы эң акыры келгениге 6 айда боло элек, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл боло элек депутаттардын келе калып туруп, кете калам деп туруп демилге көтөргөнү коомчулукта түрдүү пикирди жаратты да. Болгондо дагы 3 вице-спикердин бардыгы кетем деп жарыялык кылып атат. 6 комитеттин төрагасы кетем деп маселе көтөрүп атат. Эгерде ошончолук биз катардагы парламенттер иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек, алар тарайбыз дей турган болсо, анда кеткилери келсе өздөрү арызын жазып кете берсе болмок экен, аркасында катарда күтүп жылдап турган кандидаттар келип отурмак. Ал эми парламентти таратуу боюнча али 4 жылга дагы иштей элекпиз. Бул чакырылышта 5-жылды жакшынакай иштеп, июль-августта эс албастан ошондо шайлоодо өткөрүп, сентябрда кайра келип калса деле болмок. Эми ушунчалык маселе болуп комитетте болгондон кийин мен бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Ал эми өзүн-өзү таркатуу чечимин кабыл алган 7-чакырылыштын депутаттары бүгүнкү акыркы жыйында бир катар мыйзам долбоорлорун карады. Анда Ош облусунун Алай районундагы Гүлчү айыл аймагын райондук маанидеги шаар катары таануу тууралуу мыйзам долбоорун 3 окуудан өткөрсө, айыл өкмөт башчыларын дайындоо тартибине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда каралып жактырылды. Негизинен бүгүнкү күн тартибине киргизилген
33 маселенин баарын тарап кетүү алдында турган эл өкүлдөрү түшкө чейин эле карап кабыл алышты. Макул 79, каршы жок, баары 79, катталды 88. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги соңку маселе. Мыйзамга ылайык Жогорку кеңеш өзүн өзү таркаткан күндөн тартып 5 күндүн ичинде президент кезексиз шайлоону дайындайт. Мамлекет башчынын жарлыгы кол коюлган күндөн тартып 3 күн ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына расмий жарыяланууга тийиш. Шайлоо дайындалгандан кийин 45 күндөн кечиктирбестен добуш берүү өткөрүлүшү керек. Белгилей кетсек, Жогорку кеңеш быйыл кабыл алган жаңы мыйзамга ылайык келе турган парламент 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округунан түзүлөт. Алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Жакшылыкта, ийгиликтин үстүндө көрүшөйлү. Бар болуңуздар, рахмат. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.